Посмотрим видеопрезентацию о жизнедеятельности профессора Каримовой Бурул Каримовой. Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, биология илимдеринин доктору, профессор, Ош мамлекеттик университети менен тагдырлаш болгон Бурул Каримованын 85 жылдык юбилейи белгиленди. Мааракесине ылайык Бурул Каримованын жаркын элесине арналган биология ар түрдүүлүктү туруктуу өнүктүрүү жана сактоонун актуалдуу маселелери аттуу эл аралык илимий практикалык конференция өттү. Ботаника институтунда иштеген 1973 жылы кандидаттык диссертациясын чаптаган илимпоз педагог катары кайрадан Ош мединститутунда муарриптик ишин. Пленэрдик отурумда биологиялык ар түрдүүлүк, туруктуу өнүгүүнүн социалдык, экономикалык жана экологиялык көйгөйлөрдү чечүүдөгү ролу, айыл чарба жана туруктуу өнүгүү, адамды калыптандырууда заманбап билим берүү технологиялары багыттарында баяндамалар жасалып, талкуулар болду. Биология маселелери, ошол эле микробиология, табигаттын өзгөрүү башка немелери бардыгы азыркы күндө абдан орчундуу маселелер. Бул багытта алып барып аткан иштер, илмий иштер, азыр илмий иштердин эң алдыңкылары болуп эсептелинет. Конференцияга окумуштуунун үй бүлөсү, эже сиңдилери жана туугандары келди. Сиңдиси Бурул Каримованын үй бүлөдөгү орду, энелик мээрими жана ар кандай учурдагы жөнөкөйлүгүн, залкарлыгын баса белгиледи. Илимдин аркасынан кандай жетишкендиктерге жетет, окуган адамдын сезими кандай болот, окуган адамдын көз карашы кандай болот, ааламга болгон көз карашы, дүйнөгө болгон көз карашы, бүт айлана чөйрө мамлекетке болгон көз карашы окуган адамдыкы такыр жогору болоруна үндөп бурулежем. Ар бирин окуганга үндөп келген да. Конференциянын жүрүшүндө илимпоздор Бурул Каримованын баалуу илимий изилдөөлөрү, адамдык сапаттары, ишмердүүлүгү тууралуу сөз кылышты. Кесиптештери жана шакирттери бирге иштегенине сыймыктанаарын билдиришти. Өмүрүнүн аягына чейин бирге иштештик. Мен ушу менен сыймыктанам. Мен ушул өзүмдүн дагы бир көп жакшы жактарымы мен толук айта алам, ушул эжикеден алдым деп. Себеби эжике ушундай өзүнүн мындай катуу талабы менен, катуу мүнөзү менен бизге үлгү дагы жакшы жактарын дагы калтырып кетти десем. Конференцияга Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн, Ош шаардык мэриясынын өкүлдөрү, Улуу Британия, Болгария, Польша, Орусиядан онлайн байланыш аркылуу окумуштуулар, Казакстан, Өзбекстандан келген илимпоздор катышты. Биз Бурул Каримова менен жудайам көп жылдардан бери таанышмыз. Бурул Каримованын өзүнүн мехнаткачлыгы, илимге жуда кызыкуучанлыгы, айнаса халкароо мыкыястагы образы жудайам катта этиборго лоюк. Бурул Каримова нафакат Кыргызстанда, Өзбекстанда ham тааныйды. Профессор Бурул Каримова өлкөбүздө биология багытындагы аялдардан биринчи болуп доктордук даражага ээ болгон окумуштуу айым. Ал Ош мамлекеттик университетинде, Ош технологиялык университетинде жетекчилик кызматтарды аркалап, окуу жайлардын өсүп өнүгүүсүнө өзгөчө салымын кошкон. Ошондой эле коомдук ишмер катары Ош шаардык кеңешинин 3 жолку чакырылышынын депутаты болгон. Бурул Каримова 2020-жылы 81 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Ошол окуу жайында биология кафедрасында мугалим болуп иштей баштаган.